Саламатсыздарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз бул барабарчылыктар. Барабарчылыктардын эрежеси. Эки белгилердин ортосундагы катыш барабар эмес. Мындай белги аркылуу берилет. Мисал үчүн, бул белги берилген санга караганда чоңураак. Мисал үчүн 5 3төн чоңураак. Дагы мындай белгиси берилген санга караганда кичине. Мисал үчүн 2 4төн кичине. Дагы берилген мындай белги, мисал үчүн бул белги берилген санга караганда чоң же барабар. Дагы мындай белги, бул белги берилген санга караганда кичине же барабарды билгилет. Чыгаруунун жолдору. Барабарчылыктардын чыгаруу жолдору теңдиктердин чыгаруу жолдоруна окшош, бирок биз ошондой эле барабарчылыктардын чыгарылыш жолдоруна көңүл бурушубуз керек. Мисал үчүн, бул белгиси мындай белгисине айланышы мүмкүн. Кайра баштан мындай белгиси мындай белгисине айланышы мүмкүн. Ошондой эле мындай белгиси белгиге айланышы мүмкүн. Жана мындай белгиси мындай белгиге айланышы мүмкүн. Буларга көңүл буруу керек. Бул жакта барабарчылык жолдорун тиешесин чыгарылышы бар. Эки тараптагы сандарды кошуу же кемитүү ыкмасы, эки тараптагы 10 сандарды көбөйтүү же бөлүү ыкмасы. Бир тарабын жөнөкөйлөтүү. Мисал үчүн, биз 7 кошулган 3 барабарчылыктардын тиешеси жок жөнөкөйтө алабыз. Мисал үчүн 3x 3x'тен 10 чоң. Бирок бул жакта бир нерсе барабарчылыктардын жолун өзгөртө алат. Эки тарапты терс сандар аркылуу көбөйтүү бөлүү ыкмасы. Оң жана сол тараптардын орун алмаштыруу ыкмасы. Мисал үчүн 2y кошулган 7 12ден кичине. Оң жана сол тараптардын орун алмаштыргандан кийин ошондой эле биз барабарчылыктын жолдорун да өзгөртүшүбүз керек. Мисал үчүн 12 чоң 2y кошулган 7ден. Баалуулук аркылуу бөлүү же көбөйтүү. Мисал үчүн 3y 15тен кичине. Эгер биз эки тарапты 3 аркылуу бөлсөк, анда биз мындай 3y бөлүнгөн 3 кичине 15 бөлүнгөн 3төн. Бул мындайга алып келет. Y кичине 5тен. Терс баалуулуктар. Биз сандарды терс сандар аркылуу көбөйтсөк же бөлсөк, анда биз барабарчылыкка карама каршылык кылышыбыз керек. Мисал үчүн, бул сан тизмесине көңүл буралы 3тү 7ге чейин чоңойтобуз. Бирок -3төн -7ге чейин кичирейтебиз. Бүгүнкү темага көңүл бурулган үчүн чоң рахмат.